Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча медиа жана анын алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз Нурдин Дүйшенбеков, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы. Нурдин, саламатсызбы? Саламатчылык. Нурдин, бүгүн Маданий министрлиги Кыргызстандагы Азаттык радиосунун берүүлөрүн токтотуу боюнча Лениндик сотуна кайрылды. Сиздин оюңуз боюнча бул сөз эркиндигине, негизи демократия кандай таасир бериши мүмкүн? Эми бул юридикалык талаш бүгүн башталган жок. Түшүнүп атабыз. Бул мурда башталган бир талаштын уландысы деп айтсак болот. Эгерде башынан алып көрсөк, бул ушу талаштын негизи убагында анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө бир мыйзам кабыл алынган. Ошондой эле эксперттер анын арасында биздин уюмубуздагы өзүнүн пикирин билдирген. Бул мыйзам өзү конституцияга туура келбейт. Кыргызстандын башка мыйзамдарына дал келбейт. Ал жерде бир бетке мындай эки тараптуу мындай каралбай, талаш деген сөзсүз түрдө эки тараптын үнү угулуш керек, анын аргументтери, далилдери эске алыш керек, анан барып чечилиш керек. Бул жерде кимдир бирөөгө массалык маалымат каражаттарына чыккан, мейли жазма түрүндө болобу, мейли видео же аудио форматында болобу, маалыматы жакпаса, ал арыз жазат дагы. Эгерде аны менен массалык маалымат каражаты, редакция макул болбосо, анын ишин токтотуп салат 2 айга чейин. Бул өзү туура эмес. Ар бир мындай талаштуу жерде бул жалпы мыйзамдуу укуктук мамлекетте ошондой түзүлгөн, эки тарапка тең мүмкүнчүлүк берилет. Мейли ал сотто болобу, мейли башкада болобу. Мисалга алсак, кылмыштарды карап атканда аны тергөөчү карайт. Эң биринчи баскыч. Тергөөчү карайт, адвокат өзүнүн коргоп аткан адамдын позициясын билдирет, ошого тиешелүү аргументтерин, алиби же башкасын көрсөтөт. Бул жерде экинчи тараптын адвокаты да өзүнүкүн билдирет. Сотко келгенде аякта прокурор күнөөлөсө, ошондой эле адвокат жок, андай эмес, моундай болчу деп өзүнүн версиясын айтат. Экөө тең мындай өзүнүн далилдерин, өзүнүн доводдорун бергенге акылуу. Бул ошого конституция милдеттендирет мамлекетти. Ал эми бул жерде болсо соту да караган жок. Административ мейли министрлик өзү карасын. Бирок ал жака да бир комиссия түзүп, мына арызданып аткан тарап айтсын өзүнүн оюн. Ал наразы болуп аткан массалык маалымат каражаттар өзүнүн позициясын айтсын. Эгерде мисалы маалыматты жарыялаган болсо, анан ошого далилдүү, ошону бекемдеген, далилдеген, тастыктаган документтери бар бекен, жок бекен, же кимдир бирөөдөн алганбы? Ошол респондент подтверждать этип атабы? Ал сөздүн айтканын же ошол нерсени көрсөткөн. Ошол жагы жок дагы мыйзамдын башында туруп атат, аталышында. Анык эмес маалыматтан коргоо деп. Бирок аныктай турган, анык же анык эмес деген аныктай турган механизм жок, орган жок, анан процедурасы жок. Ошонун улам бул келип чыгып атат. Азаттык айтып атат, биз бул жанагы айтылып аткан репортажда эки тарапка тең бирдей мүмкүнчүлүк берилген. Маалыматтарды алар айтышкан. Албетте бул талаштуу нерсе. Чек арада конфликт болуп кеткенден кийин Тажикстандын журналисти өзүнүн расмий органдардын маалыматын берип атат. Кыргызстандагы журналист биздин чек ара кызматыбыздын маалыматын берип атат. Эки тарап тең өзүнүкүн айтып алды. Көрөрман, угарман ал өзү чечип алат. Кайсыныкын туура көрөт, туура эмес көрөт, жана башка. Бирок экөөнө тең бирдей мүмкүнчүлүк берилген.
эч кимди чектеген жок, мына кырып койгон жок, сүйлөп аткан жеринен үзүп салган жок. Ошон үчүн ал жагынан этикасы да сакталып атат, принциптери, журналистикага тиешелүү принциптери сакталып атат. Бул бир. Экинчиден, азаттык деги эле ушу бир 20-30 жылдын ичинде Кыргызстанда биринчиден мындай салттуу медиа болуп калды. Ушунча жылдан бери үзбөй өзүнүн функциясын, кызматын аркалап келатат. Биринчиден. Экинчиден, ушул жана принциптерге таянып, ар дайым бере турган материалдарын текшерип, дыкат мындай тактап, анан далилдүү кылгандан кийин гана жарыялайт. Биз билишибизче ошондой. Чынын айтыш керек, бардык журналисттер деле анте бербейт. Айрымдар ошо жанагы бир уккан, бир көргөн же болбосо оюнан чыгарган нерселерди жарыялаганда тилекке каршы андай мисалдар да бар болуп атат. Бирок ошолорду тартипке чакырганын ордуна тескерисинче так даана иштеп жүргөн редакцияга кысым болуп атканын мындай өкүндүрөт. Экинчиден, жана сиз айтып кеткен Ленин райондук сотуна кайрылган экен. Мен ушул доо арызын көргөн эмесмин, окуй элекмин, аны таанышыш керек. Ошондо мындай анык чынын айта алабыз. Бирок негизинен кандай нукта берилгенин мындай түшүнүп туруп атабыз. Менимче булар Маданият министрлиги массалык маалымат каражаттары жөнүндө күчүндөгү мыйзамдын 8 беренесинде көрсөтүлгөн массалык маалымат каражатынын ишмердүүлүгүн токтотсо болот. Муну же өзүнүн ээси кылса болот, же болбосо сот аркылуу соттун чечими менен токтотсо болот. Менимче ушул случай туура келип атат. Ошол эле убакта жанагы буга чейин Маданият министрлиги чыгарган чечимге азаттык макул болгон жок. Мен билишимче, тескерисинче алар административдик сотко, мурда райондор аралык сот деп аталчу, бүгүнкү күндө административдик сот деп аты өзгөрдү. Ошол жака арыз менен кайрылышкан. Бүгүнкү күндө ал сот отуруму качан болору аныкталып, менимче ушу 26-27-синде каралат экен. Демек, ошол жерден азаттык өзүнүн маалыматы анык экенин далилдегенге аракет кылат. Бул өз негизи, эгерде жанагы мыйзам, биз жогоруда айтып кеткен мыйзам туура жазылса, ушул нерсе эң башында болот. Биринчи аныкчын билип туруп, анан барып чара көрүш керек болчу. Биякта тескерисинде болду. Эми ошол стадияга эми жетип атат. Тиги биринчи талаш. Андан келип чыккан азыркы берип аткан арызы, бул Ленин сотундагы түшкөн арыз, менимче каралбай туруш керек. Анткени тиги негизги талашы али чечилет. Ал биринчи азыр административдик сот карайт. Ал жерде мисалы утулуп калган тарап менимче экинчи инстанцияга кайрылат, Бишкек шаардык сотуна. Анан барып туруп экинчи инстанциянын шаардык соттун актысы анан күчүнө кирет. Ошонун тарта бул маселе же тиги жака же бул жака чечилген болуп эсептелет. Анан барып туруп бул арызды караса болот. Бул эгерде мындай өзү мындай мыйзамда көрсөтүлгөн тартиби менен кетсе. Анан бай тилекке каршы өзүбүз бай билип калдык. Тилекке каршы ушундай бир өзүбүзгө жакпаган бир тажрыйбаларыбыз бар. Өткөн чактын саясий десе эле ошол башкача жүргөндүгүн байкап келгенбиз буга чейин. Мейли кылмыш иштеринде болсун, мейли жарандык иштеринде болсун, административдик жана башкаларда сот баштала электе эле анын жыйынтыгы алдын ала көптөргө мындай белгилүү, түшүнүктүү эле болуп калган учурларда болгон. Эми мен азыр сот бийлигине бир
кандай десем шек келтиргим келбейт, бирок тилекке каршы ушундай бир өкүнүчтүү бир тажрыйбаларыбыз бар буга чейин. Ошондой болбосо экен. Нурдин мырза, кечиресиз. Сиздин оюңузча, Маданият министрлигинин демилгеси бул бийликтин буйругубу? Эми ошондой эле болуш керек. Себеп дегенде мен туура түшүнүп койгула, мен өзүм экинчи кесибим юрист болгондуктан мындай өзүм далилдей албай турган нерселерди мындай ишенимдүү айткандан кичине мындай тартынып турам. Бирок бир нерсени эске алыш керек, Азаттык бул жөн эле бир аты таанылып таанылбаган бир редакция эмес. Мунун таасири, ээлеген орду чоң. Демек, ага кандай десем бир жетекчилиги менен бир кеңешпей туруп, бир катуу чараларга кетет дегенге көп ишене бербейбиз. Менимче бул мындай кандай десем бир кеңешип, жок дегенде кеңешип, мындай макулдугун алып туруп, чараны ушундай чараларга барып атса керек. Болбосо бул кандай десем бир жаңжал, скандал жарата турган кырдаал экен түшүнүктүү эле болуп туруп атат. Жаңылбасам, мына бүгүн эле Америкадан 2 сенатор эле кайрылуу кылган, анын арасында ошо Азаттыкта кошо аталган. Ошого кысымды токтотуш керек, сөз эркиндигин кысымга албаш керек деп мындай чакырык менен, өтүнүч менен кайрылышкан жетекчилигибизге. Эми мындай учурда ушу Маданият министрлиги эчтекени карабай туруп, өз алдынча эле ошону кылып атат деп мындай ишене тургандай эмес да. Нурдин мырза, сиз айткан материалга кайрылсак, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда салгылашуу болгондо, бул материал боюнча расмий түрдө экспертиза болгон, туурабы? Азаттык өзү жүргүзгөн, журналисттер да өзүнүн баасын берген. Бирок Маданият министрлиги бир эле контексттен алынган эксперттин оюна таянып атат да, экинчи тарапты эске албай. Бул айтып атпаймынбы? Экспертиза бул өзүнчө эле бир мындай кандай десем, кандай түшүндүрсөм, кандайдыр бир процесстин алкагында көрсөтүлө турган далилдин бир түрү да. Далилдердин түрлөрү болот. Мисалы документ. Мына бизде ортобузда келишим бар, ондай кол койгонбуз, ондай милдеттенме алган эки тарап. Мен акчасын төлөйм, бул жумушту бүтүрүп берет деген мисалы. Ал келишим болушу мүмкүн, справка болушу мүмкүн, ар кандай түрдөгү материалдар. Бирөөнүн көрсөтмөсү болушу мүмкүн. Анын арасында ошонун бир түрү болуп туруп, экспертиза болот. Экспертизаны колдонуш үчүн далил катарында анда процессти башташ керек. Бул мыйзамда анык эмес, маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамда андай процедуранын өзү жок. Аны кандай десем бир дело болбосо, тиркей турган папкаң жок болуп атат да. Ал жөн эле бир кагаз болуп калат да. Анан качан барып туруп, мисалы соттун жүрүшүндө болобу, же тергөө жүрүшүндө болобу, берет дагы муну далил катарында тиркеп кошуп койгула. Анан жанагы опись болот, ошого описке киргизет. Баланча деген документ түштү, бул уже далил катарында карайбыз. Же ал күнөөсүн тастыктай турган далил болот, же болбосо тескерисинче анын күнөөсү жок экен, же бузууга барбагандыгын тастыктай турган далил болот. Бул жерде мен айтып атпаймынбы, алар экспертизага мындай ооз-эки эметиши мүмкүн Маданият министрлиги, бирок чындыгында бул процесс али баштала элек. Анык же анык эмес экен бул репортаждын мындай эмеси боюнча эчтеке мындай териштирүү жүргөн эмес.
мыйзамда ал нерсе жок. Ал жөн эле мисалы жакпайбы кайсы бир көрөрманга же бир мекемеге ошол эле далил жетиштүү болуп атат да. Аны мисалы мен айтып атам, бул Кыргызстанда болгон массалык маалымат каражаттарынын маалыматы анык эмес деген же жалган экендигин мындай презумпциясы деп коет да. Мисалы тескерисинче билесиңер, Конституциябызда да көрсөтүлгөн, жада калса кылмыш кодексинде да көрсөтүлгөн. Эч кимди сен күнөөлүү деп айта албайсың, качан ошону тастыктап, сот аркылуу тастыктамайынча. Бул жерде тескерисинче болуп атат. Мунун маалыматы жалган деп койсоң эле, аныкы жалган болот. Мындай презумпция недостоверности да. Мындай бул деги эле мындай юридикалык бир илимге да туура келбейт да. Мындай принциптерине негизги эмелери. Бирок ошондой мыйзам экен, бүгүнкү күндө мындай маалымат иретинде айтып коеюн. Бир топ депутаттар, ар кайсы фракциянын өкүлдөрү экен, ушул мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун киргизип атышат. Бүгүнкү күндө ушу тиешелүү профилдик комитетке түшкөнү жатат. Ушу жакында каралып баштайт экен. Менимче ошону колдош керек. Анткени бул мыйзамды калган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ошондой эле баш мыйзамга дал келтирүү аракети. Убагында тилекке каршы ушу кетип калган Жогорку Кеңештин мурдакы чакырылышы ушундай бир менимче ката кетирди. Ушул мыйзамды мындай жакшылап иликтебей туруп кабыл алып койгондо, ошону эми ал катаны оңдоп коюш керек. Нурдин мырза, эгерде азаттык жабылса, берүүлөрү токтосо, бул башка медиаларга кандай таасир бериши мүмкүн? Ал таасирин азыр эле берип атат. Ушул ситуациянын өзү, сайттын иштебей алгандыгы, ошол жердеги мисалы азаттыктын счетуна арест салынгандыгы жана башка мындай бир топ түйшүктөрдү жаратып атканы медиа сектордо баары билет. Албетте бул мындай ооздуктаган аракет экени түшүнүктүү эле болуп атат. Бир топ редакциялар албетте мүмкүнчүлүктөр бирдей эмес. Айрымдарына сайттын жабылышы менен анда биротоло эле жумуш токтогонду билдирет да. Биринчиден аяктан реклама кетет. Экинчиден айрым медиаларда андан башка эч кандай канал жоктугун да түшүнүшүбүз керек. Сайт жабылса эле анда ошол менен же гезит бетине чыга албаса, же өзүнүн жанагы теле эмелери, радио каналдары болбосо, анда ошол менен биротоло эле токтойт болуп калат. Редакциясы иштебей. 2 айда эч ким билесиңер, бүгүнкү күндө эч ким 2 ай жумушсуз, айлык албай иштеп кое албайт. Журналисттер десе эле биз олигарх эмеспиз. Бул ошо айлык менен, ошо жанагы айлык ай сайын түшүп турган доход менен окат кылып атышат. Ошон үчүн бул катуу эле сокку. Тилекке каршы азаттык эле эмес. Буга чейин Next TV силер деле бир топ нерселерди баштан өткөргөнсүңөр. Ал эми башка случай болгону менен тиги эмеси түйшүгү мындай окшошураак бир эмелери көп болду. Силерге дагы эфирге чыкпай жүрдүңөр. Редакция мындай өзүнүн жумушчу ордуна жете албай жүрдү. Өзүнүн техникасын ала албай жүрдү. Ушул сыяктуу эмелер катуу эле сокку. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда өнүккөн мындай бутуна мындай эки бутуна бекем турган тармактарды мындай бир колдун эмеси менен санап койсо болот да, чындыгындачы. Ошолордун арасында массалык каражаттар да кирет да. Биздин медиабыз күчтүү, эч кимден кем эмеспиз. Өзүбүздүн регионубузда жада калса мындай алдыда келаткандар. Эми ошол
кичинекей болсо дагы бир артыкчылыгыбыз болсо ошону кайра бууп жокко чыгаруу бул кандай аракет экенин, мамлекетибизге кандай пайда алып келери деле түшүнүксүз да. Чынын айтканда ошо баягы жогорку жактагылар ушуну бир түшүнүү менен кабыл алса жакшы болот эле. Мисалга алсак, мына Тажикстан менен 2 жылда 3 жолу кагылышуу болду. Үчөөндө тең аскердик атаандашууну мен өзүнчө карайлы, бирок маалыматтык согушта бир да жолу биз уттурган эмеспиз. Тескерисинче дүйнө жүзүнө өзүбүздүн позициябызды, Кыргызстандын мындай чындыгын жеткизгенге биздин журналисттер дайыма жетишет. Бизге күтүүсүз болуп атса дагы биз агрессияга мындай учурап атканыбызды билдирип коюп аттык. Ошол эле бул үчүн мамлекет журналисттерге рахматын айтыш керек, туурабы? Ыраазычылыгын да билдирди. Администрациясын, мамлекеттик катчы мисалга алсак, өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Чоң салым экенин кошуп атканын моюнуна алып, эми ошол эле убакта баягы бул кылып аткан аракет кайра баягы тескериси болуп атат да. Мындай тилекке каршы мындай сөз менен иш туура келбей атат да. Ушул мисалды алып карасакчы. Ошондой нерсе болуп атат. Эми бул редакция десе, бул жылдап, 10 жылдап түзүлө турган нерсе экен. Аны ушунча коллективди чогултуп, ушунча профессионалдарды, мисалы жаш журналисттерди алып, ошолорду үйрөтүп, ошолордон бир мындай кесипкөй бир специалисттерди кылуу бул көп жылдын жумушу. Анан ушундай коллективди чогултуп алып туруп, бир ушундай арыздын арты менен анын баары чачыратып салуу бул канчалык билбейм Кыргызстанга пайда алып келет, түшүнбөйм да. Тилекке каршы ушу биздин чиновниктерибиз, айрым депутаттар дагы ушу баягы көп түшүнө бербейт ошол бул жагын. Нурдин мырза, андан тышкары журналисттердин арасында самоцензура деп пайда болушу мүмкүн. Пайда болуп атса керек. Туурабы? Көп медиалар азыр мындай курч темаларга кайрылбай калды. Ушу бизге керекпи, же жөн эле койсокпу деген, албетте бүгүнкү күндө ар бир журналисттин алдында мындай суроолор туруп атат. Эмне кылам мен, мисалы журналист эле, мисалы анын үй бүлөсү бар, аны багыш керек. Үйүнө барса, алар деле айтат, жөн эле койбойсуңбу деп. Туугандары, ошол эле редактору, башкасы эметет. Ошо менен албетте кандайдыр бир мындай мокоп кетүү да бир эмеси туруп атат да, самоцензура менен. Эмне үчүн баягы биз айтып атпайбызбы? Эмне үчүн ошол эле Тажикстандын эмелери, Тышкы иштер министрлигинин орун басары пресс-конференция берди. Ошол жерден, мисалы, биякта биздин мамлекеттик катчы ыраазычылыгын билдирип атса, Кыргызстан журналисттери, тиги тараптан алардын зам министри айтып атат, Кыргыздын журналисттери кыйын экен, биздикин жокко чыгарып, бүт өзүнүкүн дүйнө жүзүнө таратып салды деп атат. Ал баягы ыраазы болуп айткан жок аны. Ал тескерисинче ичи күйүп айтып атат, анткени мына Кыргызстандын журналисттерине биздин журналисттер жете албай койду дегенди билдирип атат. Эмне үчүн? Анткени алардын журналисттери эркин иштеп көнгөн эмес. Алар өз алдынча иштегенди, ыкчам, толук кандуу эки тарапты берип, мындай маалыматты бат текшерип, элге түшүнүктүү, мындай көргүлүктүү, окулуктуу кылып эметкенди биле бербейт. Бул баягы эмне үчүн? Анткени Кыргызстанда сөз эркиндиги болгон үчүн Кыргызстан журналисттери ушундай деңгээлге жетип алды. Муну туура түшүнүш керек да. Азыр бизди чектеген сайын биз мүмкүн кандайдыр бир моментте Тажикстан журналисттериндей болуп эле жанагы мойнуна байланган иттей болуп калышыбыз мүмкүн да. Журналист десе эле кана
десе анысы жогору жакты карап тияктан буйрук келет бекен, анан барып иштейм деп турса, анан каяктагы маалыматтык согушта жеңишке жетүү андай болмок белем. Ошол нерселер да болуп атат да. Нурдин мырза, эгерде мына азыр сөз эркиндигине коркунуч болуп атат бийлик тарабынан, бул негизи жалпы эркиндигине деле Кыргызстандагы терс таасир берет да, туурабы? Эгерде сөз эркиндиги болбосо, анда демократия жөнүндө сөз болбойт, туурабы? Эң туура. Жанагы бүгүнкү күндө аябай бир популярдуу персонаж, Сингапурдун мурдакы премьер-министри Ли Куан Ю мынтип айткан: мамлекетти коргош үчүн ар бир көчөгө бирден солдат койгондун ордуна, солдат же полицейский койгондун ордуна бирден фотографты коюп койгула депчи. Тартип ошондой болот. Ушул нерсе да мындай элибиз түшүнүш керек да. Кайсы жерде мындай көмүскө серый зона деп коет го, ошондой нерселер пайда болгон сайын ошол жерден бүт терс нерселер ошол жактан башталат да. Мисалга мектептерде билесиңер, рэкет болуп кетип атат, балдар мушташып кетип атат. Эмне үчүн ал жакка камераларды коюп? Анткени даанабыл көрүнүп турса, хулигандар дагы түз жүрүп калат. Анткени билет, кой, жакта болбойт. Видеого түшүп калам да, эртең эле мени таап коюшат, жоопкерчиликке тартат дегендейчи. Безнаказанность порождает мындай эме да, мындай произвол дегендейчи. Ошон үчүн чиновниктер дагы биз жөнүндө журналисттер коркуп калды, айтпай калды деген сайын кичке кашык менен эмес, чөмүчтөп алып баштайт. Ушул сыяктуу нерселер болуп атпайбы? Бул бир. Экинчиден, деги эле ошо коррупция, злоупотреблениялардын өсүшүнө бул кайра тескерисинче түрткү берет. Андан ким зыян тартат? Баягы эле карапайым элдер. Справканы ала албайт, өзүнүн маселесин чече албайт, жалдырап чиновниктин аркасынан чуркап жүрөт. Ошондой болуп атпайбы? Мына жакында эле, мына кечээ мурдай күнү коопсуздук кызматынын тергөөчүсүн кармап атышат. Демек, коррупция бар. Ош шаарында. Ош шаарында. Эгерде ошону жашырып турсак, анда ал ала берет. Эмне үчүн тиги ошол жаран барып туруп арыз менен кайрылды? Анткени ал ишенип атат. Бизде ачыктык, демократия. Эгерде эметсе, мен мүмкүн аяка тиги анын жетекчиси эметти карабай койсо, мүмкүн журналисттерге барат беле. Ушул сыяктуу нерселер болуп атат да. Мисалы, чиновниктерге жетпеген учурда, көп эле учурларда, мисалы, элдер журналисттер аркылуу билдирет. Өзүнүн көйгөйүн, өзүнүн баягы тиги эмесин, укугун тебеленип аткан жерлерин. Ушул сыяктуу эле менин массалык маалымат каражатынын функциясы чоң. Ал бир эле чалдыруу менен эле чектелбейт. Ал тескерисинче, мисалы, туура түшүнгөн жетекчилерге жардамчы болот. Алар жетпей жаткан, алар билбей калып аткан нерсени билдирип, жеткизип, ошол элдин көйгөйүн убагында чечип, кандайдыр бир мындай талаштуу, бир массалык мындай нааразычылыкты жарата турган деңгээлге жеткизбей туруп чечкенге мүмкүнчүлүк берет. Ошол нерселер. Мисалы ошо Матраимовдун иши боюнча азаттык иликтөө жүргүзүп баарын ачыкка чыгарган да, туурабы? Туура. Мына убагында ошону мойнуна албай, тескерисинче 24 KG'ни азаттыкты сотко берип, 60 миллион беле жалпысы. 60 миллион төлөмөр кылам деп кайрылды эле. Кийин эмне болду? Күнөөсү бар экенин мамлекетибиз тастап берди. Эми ал
камалбаса дагы штрафты төлөп чыгып кетти да. Демек штраф төлөгөнү ал ошо мойнуна алган да. Демек кылмыш бар экен да. Журналисттердин айткан сөзү туура экен да. Ошол нерселер болуп атпайбы? Эми аны ошондо убагында унчукпай оозун басып койсо, билинбей деле жүрө бермек. Дагы деле ошол коррупция жүрө бермек. Мындай случайлар көп. Бир эле мисалга жанагы Кунтөрдү убагында канча журналисттер ошондон күйдү. Ошондон куунтук жеп, чындыкты айтабыз деп. Ошондо чиновник, учурдагы чиновниктер айтып атышкан, жок, кайерде бар таптаза, экологияга эч кандай зыян келтирилген эмес, эч кандай коррупция жок деп. Мына бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Мамлекет өзү баш болуп, сотко берип, эмесин тартып алды. Кыргызстан национализация кылып алып алды өзүнө. Демек, мунун баары чындык экен да. Убагында чиновниктер мойнуна албайт. Жок, меники туура, сеники туура эмес. Сен жөн эле мени каралап атасың. Кийин бирок бир топ жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби баары бир ошол тастыкталып чыгып атат. Мурдакы президенттерибиз журналисттер айткан болчу. Мына бала чакасынан бери аралашып атат. Мындай семейный режим болуп баратат. Аларды куунтукташкан, айрымдарын соттоп камаганга жетишкен. Кийин эмне болду? Кийин ошонун баары чындык болуп чыкпады. Мына маселе ошондо болуп атпайбы? Эми аны ушунча жанагы бизде болгон кемчилдиктерди ушул 10 жылдап, 20 жылдап туздап отурбай эле, убагында журналисттер көрсөтүп аткан нерсени текшере эле койсо, мамлекет, эгерде ошо ээлик болсо, анда өзү эле чыгып калат да. Же тастыкталат, же болбосо жок, андай эмес экен, мунун далилдеген эмеси бар экен деп жокко чыгарат. Мындай бир тараптуу карап туруп, аны келип алып туруп жаап, анан счетторун арест кылып эметкен, бул менимче туура эмес жол да. Бул жол каяка алып барат, биз баарыбыз жакшы билебиз, туурабы? Эми аны айтсаң да жакпайсың. Үч революциядан кийин. Мен эми коркутуп атат дегенди. Бирок чындык, биз айтпасак деле эл билет. Мунун баары эл билет. Көрөрман, угарман да билет. Мисалы, эсибиз мынча кыска эмес да. Бул ушу бир 15 жылдын ичинде эле болгон окуялар да, булардын баарычы. Ошон үчүн ошондон бир сабак алыш керек го деп атам. Өткөндө жанагы Россиядагы бир журналист Казакстандын бир көрүнүктүү мурда премьер-министри болуп иштеп кеткен бир саясатчыдан алып атат, Акижан Кажагелдин. Ошолор экөө, мисалы, Кыргызстанда эмес, алар деле түшүнүп туруп атат. Кыргызстанда ушул сөз эркиндигине кысым күчөдү го, эмнеден кабар берет деп сурады. Ал айтты, мен мисалы азыркы Кыргызстандын өкмөтүнүн бир топ аракеттерин колдоого алам. Аракет кылып атышат, экономикада эмеси мындай кандай десем, өстүрүүгө болгон эмесин аракеттерин байкап атам, бирок эмеге медиа кылган мамилеси туура эмес. Ошол аксакал да айтып атат. Бул жакшылыкка алып келбейт. Кыргыз эли өзү ушундай бир эркиндикти сүйгөн эл. Ошон үчүн мурдакы эмелерден сабак алыш керек. Мындай аракеттерин токтотуш керек деп эле ачык эле айтып атат. Демек, ал биздин эле ушу Кыргызстандын ичинде эле биз эле көрүп атабыз, биз эле байкап атабыз эмес. Болот Темировду, өзүбүздүн жараныбызды чет өлкөгө жиберип салганыбыз, бул дүйнө жүзү байкабай калбайт мындай нерселер. Билет, көрөт. Ошого жараша жыйынтык чыгарат. Кыргызстан эмне болуп атат, кандай болуп атат. Демократия. Нурдун мырза, кечиресиз, убактыбыз чектелүү. Дагы бир суроо. Кээ бир журналисттер, саясатчылар, серепчилер Кыргыз бийлиги ушу Россия бийлигинен үлгү алып атат деп айткан ойлор бар. Мисалы, Дождь, Эхо Москвы, Новая газета жана башка медиалар жабылган да акыркы жылдары. Биз да ошол жол менен баратабызбы?
же үлгү алып атабызбы сиздин оюңуз боюнча коңшу мамлекеттен? Мындай салыштыра келсе, мындай каалабасаң деле ушундай жыйынтыктарга келип баштайт экенсиң. Мисалга алсак, азыр массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору алып чыгылды. Эми ал боюнча бийлик кандайдыр бир мындай алдыга карай кадамды кылды. Мисалы жумушчу топ түзүлдү. Аны эми баягы жыйынтыгында көрө жатарбыз. Бирок негизи ошол жана мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамынын негизинде иштеп чыкканы айдан ачык көрүнүп турат. Мисалга алсак, эми бул деле бир жаман нерсе деп айтпайлы, бирок заимствование бар экенин мындай байкасак. Бул бир. Экинчиден, албетте ал жакта кысым болуп атат. Россияда кысым болуп атат. Бир топ массалык маалымат каражаттары жабылды. Бир топтору чет өлкөгө чыкканга аргасыз болуп кетти. Ошол жактан чет өлкөдөн иштеп атышат. Бирок ал жактын баягы эми албетте таасирин берет. Мурдагыдай ээн эркин иштей албайт болуш керек. Анан түздөн түз элдерден интервью алыш жана башка эми баягы журналисттер бири-бири түшүнөт, мындай бир топ түйшүктөрдү жаратат. Бирок бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Орусия бүгүн согушуп аткан мамлекет. Эми аны спецоперация деп атайлы, согуш деп атайлы, эми мааниси түшүнүктүү эле да. Бул согушуп аткан мамлекет. Кыргызстан бүгүнкү күндө эч ким менен согушкан жери жок. Мынчалык катуу кеткендин кандай кажети бар? Согуш менен тынчтыктын кандай айырма бар экенин түшүндүрүп деле кереги жок. Ошон үчүн эгерде ушул башка мамлекеттерде, мейли ушу Россияда болобу, башка мамлекеттерде болобу, ошол жакта болгон мүмкүн кандайдыр бир кысымдар Украинада да болуп атышы мүмкүн. Айрым маалыматтар жетип атат, ал жакта дагы, бирок биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул эки согушуп аткан мамлекет. Алардын азыр коопсуздук жада калса мындай бир согушка жанагы эмеге таасирин бербесин деген нерсе биринчи орунда туруп атат. Ал эми баягы бизде Кыргызстан биз тынч мезгилде Кудай шүгүр тынчтыкта жашап атабыз. Ошон үчүн андай тажрыйбалардын бияка алып келиштин эч кандай кажети жок деп ойлойм. Бирок тилекке каршы. Нурдин мырза, кечиресиз, биздин эфирдеги убакыт соңуна чыгып калды. Мен сизге чоң ыраазычылык билдирем биздин эфирге катышып берген үчүн. Эми жакшыдан үмүт кылалы. Жакшы үмүт менен биздин программаны бүтүрүп койгонго уруксат бериңиздер. Сизге чоң рахмат. Эфирден көрүшкөнчө дагы коштошобуз сиз менен. Рахмат.